Assalamu alaikum hurmatly Moskvadan mekendештер. Amansızlarбы? Sizler менен кайрадан эле Москва бар. Туугандар, бизге эң көп суроолордун бири бул жай жакындады. Буюрса көбү мекенге учкусу келип атат. Мекенге барып, эс алып. Андыктан туугандар, мекенге учардан алдын аэропорттогу окуялардын көбү биз кете алабызбы, карызыбыз бар, канткенде кетебиз, жолдо кармап калбайбы, карызыбыз болсо өткөрбөй калабы, чек арадан өтө албайбызбы деген суроолор өтө көбөйдү. WhatsApp'tan көп суроо берип атат. Ошолорду бир катар сиздерге тактап, колдон келишинче толугу менен ушул аэропорт маселеси боюнча, именно Кыргызстанга учуш боюнча, карыз маселеси боюнча айта кетели туугандар. Биринчи эле мына бир тууганыбыз жазыптыр. Золотая коронадан 30 000 акча алдым эле. Азыр 3 айдан бери төлөбөй атамын. Коркутуулар болуп атат. Чыгарбай коебуз, сотко беребиз, отко беребиз дешип атат экен да кыскасы. Туугандар, эгерде Золотая корона, бай бол жана башка ошондой мамлекеттик эмес кредитный организациялар болсо, алар көбүнчө майда кредиттерди берет. Ошол майда кредиттердин көбү сиздердин чек арада кармап калышка эч кандай зыяны тийбейт негизи эле. Кайсы учурда? Биринчи эле учурда, эгерде сиздер ошол карызды көп чозуп, мисалы 1 жыл, 1,5 жыл өтпөгөн болсо, андан сырткары карыздын суммасы чоң болбогон болсо, анда сиздерде алар сотко берилген эмес, эч кандай соттун чечими жок. Ал боюнча кеңири өтүп кетсеңиздер боло берет. Чек арадан самолетко учсаңыздар тоскоолдук болбойт. Аны кайсы жерде текшерет деген суроолор. Биринчи эле болгондо ал сиздерди ФССПнын базасынан текшерет. Федеральная служба судебных приставов. Ал жөнүндө сиздерге өткөндө айтканмын, Береке деген жаңы тиркеми ачылган, көбү уже скачать этип алды. Көчүрүп алгандардын саны 5000ге жакындап калды. 5000ден өтүп деле калды окшойт туугандар. Өтө жакшы, өтө удобно. Ошол Береке.ру дегенди Google Play'ден таап, Android'ке көчүрүп аласыздар. iOS'ту дагы жакында чыгарабыз. Береке.ру деп издесеңиздер чыгат. Ошол сайтты, ошол тиркемени колдонсоңуздар болот. Менюга дагы киргизип койгонбуз. Андан сырткары ошол сайтына киргенде эң астында штраф текшерүү деп турат. Ошол жерде ФССПнын базасыны өзүңүздөрдүн фамилия атыңыздарды жазып, туулган жылыңыздарды жазып текшерип алсаңыздар болот. Эгерде ошол жерде карызыңыздар көрүнгөн болсо, эгерде карыздар чыккан болсо, анда чек арадан өткөрбөйт. 99,9% өткөрбөйт. Именно аэропорттон. Андыктан ошол жерден текшерип алсаңыздар болот. Анан экинчи маселе. Регистрациянын срогу өтүп кетсе, мисалы, срогу өтүп 10 күн, 20 күн өтө көп адамдар жазып атат. Мисалы, майдын 20-сында кетет элек Кыргызстанга. Майдын 10-унда регистрациябыз бүтүп калат дейт. Бул учурда кандай болот? Бул учурда эгерде сиз полиция кызматкерлерине колго түшпөсөңүз, негизи регистрациянын мөөнөтүнү ошол полиция гана кармап текшерет. Аэропортто дагы турат көбүнчө. Өзүңүздөр этиятта ошол эки жакты карап, ошол аэропортко эсен-аман кирип алып, регистрациядан өтүп алгандан кийин уже кеңири учуп кетсеңиздер болот. Бирок эгерде полицияга түшсөңүздөр, сөзсүз түрдө 10 күн болобу, 5 күн болобу, срогу өткөн регистрация бул Россияда мыйзамсыз жүргөн деген статья менен протокол жазылып, штраф алынат. Анан мамлекеттик штрафтар боюнча, мисалы, баягы 5000 штраф алдык эле, төлөбөдүк, ошол чыгабы. Эгерде мамлекеттик штрафтар болсо, 1000 сом аласызбы, 5000 аласызбы, суммасына карабайт. Ошол соттун чечими менен уже кирген болсо, ал МВДнын базасынан чыгат. Анын базасы башка. Ошол жерден сөзсүз чыгат. Андыктан текшерип, ошол штрафтарды алдын ала текшерип, анан кийин учсаңыздар жакшы болот. Себеби аэропортко барып эле сразу эгерде штраф чыкса төлөп, ошол замат учуп кетем деген сөз, мындай сөз жок. Себеби карызды төлөгөндөн кийин ал жерде дагы баягы эле өзүңүздөр билген база бар. Базага жаңыланыш керек. Базаны жаңыланыш үчүн карыз төлөгөндөн кийин жок дегенде ал жерде эле 10 күн, 1 жума, өтө тез болгондо 3 күн, 4 күн
рабочий күндөргө жараша ошол жаңыланат. Ошол жаңыланмайынча сиздерде ошол жерде карыз бар деп чыга берет, кайтарып берет. Билетиңиздерге күйүп кетишиңиз мүмкүн. Ошондуктан туугандар алдын ала колдон келсе эрте текшерип турганыңыздар жакшы. Кетерден алдын текшерип алыңыздар. Дагы бир суроо, өтө маанилүү суроо. Кайсы суроо да? Жок. Андыктан туугандар, мекенге учардан алдын сөзсүз ошол штрафтарды текшерип алыңыздар. Берекерүү приложениясын колдонсоңуздар болот. Андан сырткары, эгерде мына Москва деген каналдан жазсаңыздар, ушул жерде катталгандар, текшерген адамдар бар, ошолордун номерлери бар. Ошолорго жазып текшертип алсаңыздар болот. Бул жерде деле бесплатный текшериш берет көбү. Анан туугандар, сөзсүз жүргөндө ошол документиңиздерди алдын ала тактап алыңыздар, штрафтарды. Өзүңүздөргө сак болуңуздар, документке так болуңуздар, аман болуңуздар туугандар. Чек ара маселеси боюнча Абдыразак Таксырга кайрыла бересиздер, трудовой договор боюнча да кайрылсаңыз болот. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунaalар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7